Assalamu алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Базар жок каналы. Бүгүн 27 июль 2022 жыл. Мен Бишкек шаарынын батыш түштүгү Ак Ордо конушуна жүрөм. Туугандар, ушул жактан бери сатылуучу үй бар экен, ошол жөнүндө силерге маалымат берейин дегем. Биринчи эле баруу жолун түшүндүрөйүн. Мен турган жер Барпалыков жана Лушихина көчөсүнүн кесинчи турам туугандар. Сатылуучу үйүбүзгө ушул жерден бир аз эле батышты карай басып, биринчи көчө менен сол тарапка кайрылганда 90 метрдей аралыкта жайгашкан туугандар. Жакын эле болуп калат ушул жерден. Анан бул жака чейин Бишкек шаарынан көптөгөн маршруткалар келет. 215 жана ошол көптөгөн маршруттар келет туугандар. Мына ушундай. Анда эмесе мен сатылуучу үйгө карай жол алдым туугандар. Сиздер лайктан басып, өз оюңуздарды комментарийге жазып туруңуздар. Туугандар, мынакей келүү жолун түшүндүргөнчө, бүгүнкү чыгышта сатылуучу үйүбүзгө да жетип келип калдым. Бул мынакей көчө тараптан көрүнүшү. Жанагы Барпалыковдун киргенде эле биринчи көчө, сол тарапка кайрылганда жайгашкан бул үйүбүз. Катардагы 4-үчү үй болуп калат экен. Жердин аянты 6 соток туугандар. Документтер боюнча кызыл китеп бар. Мектеп боюнча айсак, жакын жерде 3 мектеп бар экен, жөө барып келе аласыздар. Садиктер деле бар. Анан суу, свет бар туугандар. Центральный канализация бул жактан өткөн, бирок киргизип алуу керек. Жана ошондой эле 2 үй ары жакка мына газ келиптир. Бул жакка чейин аны да кошуналар менен өзүңүздөр тартып алсаңыздар деле болот туугандар. Газ бул 2 үй ары жакка чейин келген мынакей. Андан ары үй жөнүндө айтсак, 190 квадрат метр туугандар. Толук түрдө кирпич менен бүтүрүлгөн. Көрүп турганыңыздардай бийиктикте фундамент куюлуп, сейсмо поястары куюлган туугандар. Өзүм үчүн куйган дейт. Азыркы учурда кээ бир себептерден улам сатып аткан учуру туугандар. Мынакей бул үйүбүздүн түштүк тарабы. Бул жагында чоң балконго карашып алынган окшойт. Бул жак 2-нчи этаж. Мына ушундай. Азыр сиздерге ички тараптарын көргөзөйүн, андан соң короосуна чыгып калган маалыматтарды берем. Терезелери коюлган үйдүн туугандар. Киргенде бир мондай прихожка бар экен. Ушул эле жерден сол тарапка кайрылсак, бул жакта бөлмөлөр. Бул жакта ошол жерде иштеген усталардын буюмдары турат азыркы учурда туугандар. Мына ички тараптары штукатурка болгон. Электр мондай электр токтору тартылган туугандар. Мына ушундай көрүнүштө буякта санузелге карашып аталган бөлмө экен. Ал жакта дагы 2 бөлмө, буякта дагы 1 бөлмө бар. Биринчи этаждын 2-нчи этаждын ортосуна плита тышталыптыр туугандар. Мына ушундай көрүнүштө. Бул жакта ушундай кичине буюмдар да бар экен. Ээлеринин баягы 1 бөлмө. Анан бул жакта дагы 1 бөлмө бар. Сиздерге 2-нчи этажды көргөзөйүн. Мынакей туугандар, бул үйдүн 2-нчи этажы. Ушул даражага чейин бүтүрүлгөн. Чыкканда мындай холл. Оң тарапка кайрылсак 1 бөлмө. Терезелер коюлуптур туугандар. Чыгыш тараптан 2 терезе коюлган. Андан ары кайра холлго чыгып оң тарапка кайрылсак, бул жакта дагы 1 бөлмө. Батыш тараптан терезе коюлуптур бул жака. Жана буякта бул жакта дагы 1 бөлмө. Анан 2-нчи этаждагы санузелге карашып аталган бөлмө жана буяк менин оюмча балкон окшойт. Мынакей. Мына ушундай. Эми андан ары кайра эле короосуна чыгып, мен кайра эле үйдүн короосундамын туугандар. Эми үйдүн батыш тарабында мындай жер, анан жаш бактар деле бар экен. Төрүндө үйдүн тышыктарында туалет, коштаныкпы же биздики экен. Ал үйдүн тышыктарында туалет туугандар, төрүндө кирпичинен болгон. Жердин аянты 6 соток. Бул жакта черешня, алма жана башка бактар деле бар. Кошуналар менен болгон чек ара бул жактары пескаблок менен тосулган туугандар. Ал бул үйүбүздүн батыш тараптан көрүнүшү. Фундамент деле 1 метрден да бийигирээк куюлган туугандар. Мына ушундай. Эми айтылбаган бир эле баасы калды окшойт бул үйдүн. $70,000 сураттыр үй ээлери. Сүйлөшүү болот туугандар. Зонокко сүйлөшүп көрүңүздөр. Ээсинин номерин мен экранга калтырам. $70,000 сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону бөлүшсөңүздөр, мага үй ээсине жана кимдир ушул сыяктуу үй издеген болсо, ошол адамга чоң жардам берген болосуздар туугандар. Анда мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар.